Эч качан өзүнө кол салбайт деп биз кепилдик бере алабыз. Аралап, жүрөгүн ачып 7 саат операция кылды. Ошондон кийин кан талап турганда тигип алып туруп эле СИЗОго алып кетип калышты. Тияктан эле бирдеме кылып, жок кылуунун бир айласын өздөрү табышпаса. Бул түздөн түз Жапаровдун заказы. Президенттинби? Президенттин, Садыр Жапаровдун. Анын себептери эмнеде болушу мүмкүн? Элис больницада жатканда Ташиевдин кишилери келип кетишиптир. Менин оюмча ушу көп сырларды билет окшойт да. Марат Сыдыков менен Бурхановторго окшогон аферисттер үчүн төңкөрүлүш жасаган эмес. Эми бул бийликке кандай жагалданган кишилер жагат экен да. Бетке айтып туура эмес кылып атасың десе, ошо артынан кууп эле отуруп алышат экен. Бүгүн шаардык сотто Мелис Саспеков менен агамдын соту болуп жатат. Акыркы соттору болуп атат окшойт. Судьянын айтымына караганда понедельник же вторник уже өкүм чыгат. Биз дагы деле ишенебиз жакшы өкүм чыгарарына. Анткени булар эч кандай далилдеп беришкен жок. Мелис Саспеков Дашковдон акча опузалап алды дегенди. Соттун жүрүшүн биз жалпысынан өзүбүз да күбө болуп отурдук. Анан негизинен ошол Мелис Саспековдун өзүнүн баягы маек алганга, пикир алганга эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок, судья уруксат берген жок да. Анан сиздер жолугуп, сүйлөшүп, же телефон аркылуу болобу, Мелис Саспековдун өзү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот атабы сизде? Жок, бизде эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Биз акыры Мелисти тиги жылы августта операция болгондо бикарттан көргөнбүз. Бикарттан болсо негизи Мелис ошо шунтирование болду да, шунтирование сердца. Аралап, жүрөгүн ачып 7 саат операция кылды. Ошондон кийин кан талап турганда тигип алып туруп эле СИЗОго алып кетип калышты. Анан Мелис Саспеков өзү ошол ачкачылык жарыяларын билдирди эле. Азыркы убакта ачкачылык кармап атабы же? Ачкачылык жарыялаган, бирок ачкачылыгын ачты. Анткени биз туугандары, баласы баарыбыз сурандык. Анткени деген дары ичип туруш керек, өзүнө эле ошо залакаты тийип калат экен. Ошон үчүн ден соолугуна байланыштуу. Ден соолугуна байланыштуу. 2 күн кармады. Анан мен ачкачылык кармайм, бирок өзүмө эч кандай кол салбайм деп билдирүү жасаганда, анан абактан анын өмүрүнө бир коркунуч жараткан жагдайлар болуп атабы? Биз бүгүн дагы ходатайство бердик. Жана постановление правительствосуна такап туруп, Мелис Саспековду үй камагына по состоянию здоровья чыгарып бергиле. 1,5 жыл жатты. Анткени азыр Мелис Саспеков деген 3 ай сайын обследование өтүш керек. Августта последний раз обследование өткөн боюнча мына уже 9 айдан ашып калыптыр. Бир да жолу обследование боло элек. 17 дары ичип атат, кайсынысы отменять этиш керек, кайсынысын дальше ичиш керек. Биз билбей атабыз. Больницага алып чыкканга да мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан азыр жашоосуна коркунуч келип эле атат. Анткени дальше лечиться этиш керек да. Андай мүмкүнчүлүк бербей атышат. Ушу менин оюмча Мелис Саспековго келгенде эле эч кандай мыйзам иштебей атат. Анткени өкмөт тараптан дарыланууга мүмкүнчүлүк бербей атат, уруксат бербей атышат. Бербей атышат. Андан башка да кандай коркунучтуу жагдайлар, коркунуч жараткан жагдайлар болушу мүмкүн? Эми өмүрүнө кол салуулар, башкалардан андайлар жокпу? Мелис өзү аң сезими бүт баары ордунда. Психологиялык жактан бүт баары жакшы. Өзүнүн балдары бар. Ошондуктан эч качан өзүнө кол салбайт деп биз кепилдик бере алабыз. Тияктан эле бирдеме кылып, жок кылуунун бир айласын өздөрү табышпаса. Анан ушул мага козголуп аткан кылмыш иштери бүт саясий буйрутма деп атабады азыр өзү сотточу. Анан сиз ошол мурдагы кылып жүргөн саясий ишмердүүлүгүнөн кабарыңыз барбы? Ооба, мен айта алам, Мелис Саспеков саясий туткун. Бул чындык. Анткени деген саясий заказдар менен отурат. Дашков тууралуу бул иштин заказы болушу мүмкүн. Бул түздөн түз Жапаровдун заказы. Президенттинби? Президенттин, Садыр Жапаровдун. Анын себептери эмнеде болушу мүмкүн? Анын себептери Мелис больницада жатканда Ташиевдин кишилери келип кетишиптир. Келип айтышыптыр. Камчы Ташиев эч кандай бул ишке эч кандай ортомчулугу жок. Муну түздөн түз эми билбейм, мындай менде андай доказательство жок, бирок түздөн түз муну Садыр Жапаров кылып атат деп. Анткени бүт соттор күтүшөт.
эмне деп айтат, ооруп кал, бүгүн чык, Мелисти мынчага сотун кой деп. Бул ушул жактан эле конкретно политический заказ. Анын себептери эмнеден болушу мүмкүн? Себептери анткени Мелис деген ошо төңкөрүштөн кийин Садыр ага чейин деле Садыр Жапаровдун эң биринчи колдоочуларынан болчу. Анан кийин түрмөдөн алып чыгып келгенден кийин көп убакта жанында жүрдү. Менин оюмча ушу көп сырларды билет окшойт да. Мен вот прям подробно баарын биле албайм, бирок биякта чоң сыр бар. Анан Мелис Сасбеков өзү ошол сот отурумунда айтып өтпөдүбү? Бул жакта ошол кызмат талашуу болгон, маселен мени камап туруп, анан ошол жаш кадрлардын баардыгын алып койду депчи. Бул деген эми Садыр Жапаров кантип келип атат? Мен иллюстрация кылам, мен эскилердин баарын тазалайм, мен деген ушу эски жеп жуткандын баарын кетирем деп келди да. Элдин ишенимине ээ болуп келди да. Анан кийин Мелис эң биринчи адамдардан болду. Садыр Жапаровго айтты, иллюстрация кылыңыз. Facebook баракчасынан карасаңыз, видео обращениясы бар. Марат Сыдыков менен Бурхановторго окшогон аферисттер үчүн төңкөрүлүш жасаган эмес дегенден кийин эле Мелистин аркасынан ушинтип куугундук башталды. Бул чындык. Түшүнүктүү. Анан ошол жакын саналашы болуп колдоп жүргөнү жалпыбызга белгилүү деңизчи. Анан экөөнүн ортосундагы баягы ажырым неден пайда болуп, неден талаш чыккандыгын билесизби сиз? Менин оюмча ошо иллюстрация тууралуу Мелис деген. То есть ошондо бир сөз менен айтканда баягы кадр саясатын сындап койгондугу үчүнбү? Кадр саясатын сындап койгон үчүн бир эле Мелисти камалган жок. Көптөгөн активисттер камалып жатат казыр. Эми бул бийликке кандай жагалданган кишилер жагат экен да. Бетке айтып туура эмес кылып атасың десе, ошо артынан кууп эле отуруп алышат экен. Түшүнүктүү. Анан алдыда бир кандай жыйынтык болот деп күтүп атасыздар сиздер эми? Эми дагы деле болсо, мен ишенем, кичине болсо дагы мындай бир кишилик сапаты ойгонот деп ойлойм да. Кимдин? Эми ушу түздөн түз ушу ишке ким күнөөлүү болсо, ким заказ кылып аткан кишилердики, если бул саясий заказ болбосо, Мелис давно эле үй камагына чыгып, үй камагынан деле өзүнүн бул ишке тиешеси жогун доказать этип бермек. Анткени өзү деген он же заинтересован в этом. Түшүнүктүү. Анан ошол Аспековдун жакын саналашы катары, жакын адамы катары анын бир коомчулук айта турган сөзү болобу же сиздердин ошол коомчулук айта турган сөзүңүз? Биз дагы деле ишенебиз. Сот мына бүгүнкү күнгө чейин эч бир далил келтирилген жок. Эч бир видео, аудио же болбосо с поличным кармалган жок. Ошо Дашков тууралуу $250,000 бул саясий заказ. Булар эч кандай далил таппай, экинчи ишин токуп атышат. Экинчи иш боюнча да эч кандай далил жок. Ошондуктан, если вдруг бул сот бийликтин заказын аткарбай турган болгондо, анда Мелис толугу менен акталып чыгат. Анан кийин саясий заказ болсо, анда, понятно же всем. Түшүнүктүү. Анан сиздер айтып атпайсызбы саясий буйрутма депчи? Эгер ушул буйрутма ошондой аткарыла турган болсо, эми сиздердин пикириңиздер менен, мындан аркы аракеттериңиз кандай болушу мүмкүн? Аны дагы убакыт көрсөтөт. Азыр пока соттун чечимин күтүп атабыз. Бүгүн эртең соттун чечимин күтүп атабыз.